Почему мы именно сегодня здесь собрались? Каждая вторая суббота сентября во всем мире, начиная с 2000 года, отмечается Всемирный день оказания первой помощи. Бишкек шаардык куткаруу кызматынын аймагында Жаш дарыгерлер ассоциациясы, KG врачи уюму, Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын студенттери шаар тургундары үчүн алгачкы медициналык тез жардам көрсөтүүнүн ыкмаларын көрсөтүшүүдө. Куткаруу кызматынын аймагында ушул биринчи жардам көрсөтүү боюнча эл аралык күн экен. Ошо арналган биз болсо ошол Жаш дарыгерлер ассоциациясы менен жана KG врачи уюму менен жана ошондой эле Кыргыз мед академиянын студенттери менен биргеликте биздин куткаруучулар менен ушундай иш-чара өткөрүп атабыз. Бул болсо ошол ар бир адамга биринчи жардамды кантип көрсөтүш керек, ошонун ыкмаларын көрсөтүү боюнча ушундай иш-чаралар өттү. Ар кандай өзгөчө кырдаалдар катталганда же тынч мезгил учурунда акыбалы начарлаган адамга алгачкы медициналык жардамды туура көрсөтүү анын тагдырын чечет. Бишкек шаардык куткаруу кызматы бул иш-чарада түрдүү багыттагы куткаруу ыкмаларын көрсөтүштү. Атап айтсак, имараттан жабырлануучуну алып түшүү, унаа кырсыгына кабылган жарандарды унаадан алып чыгуу жана уранды астындагы адамдарды куткаруу. Бул иш-чарада биздин куткаруу кызматынын кызматкерлери катышты. Бул болсо биз жактан бул атайын тактикалык, атайын көнүгүүлөр өткөрүлдү. Бул болсо көп кабаттуу үйлөрдөн түшүү ыкмалары, бул болсо атайын шаймандар менен колдонуу менен жана өзү менен алып түшүү ыкмалары колдонулду. Жана ошондой эле жанакындай завал болгон жерлерде адамды чыгаруу, именно жанакындай кичи атайын каражаттар менен чыгаруу ыкмалары, жана ошондой эле жол ырсыкта кандай жардам көрсөтүш керек, биринчи жардам көрсөтүү жана ошондо жанакындай деблокирование кылганда кандай иш-чара кылыш керек, ошол боюнча биздин куткаруучулар өздөрүнүн көнүгүүлөрүн көрсөтүштү. Куткаруучуларды күтүүгө убакыт болбогон учурда жанындагы адамдар дагы алгачкы медициналык жардам көрсөтүүнүн ыкмаларын билиши керек. Муну менен көптөгөн өмүрлөрдү сактап калса болот. Менимче кызыктуу эле болуш керек. Не дегенде биринчи жардамды ар бир жаран билиш керек. Жана ошондой эле жанакындай ар бир жаранда эле өзүн куткаруучу болуш керек. Бул болсо сууда чөгүп атканда деле куткарууга аракет кылып, жана ошондой эле жанакындай жасалма дем алдыруу ыкмаларын ар бир жаран билиш керек. Алгачкы тез жардамга байланыштуу ыкмалардын иш жүзүндө көрсөтүлүшү билим алып жаткан студенттер үчүн өтө маанилүү. Анткени теорияны билген менен аны иш жүзүндө кантип колдонулары көрсөтүлбөсө, ал билим туңгуюк сыяктуу түшүнүксүз бойдон кала берет. Это необыкновенное мероприятие. Мы очень вас благодарим за это мероприятие, потому что впервые проводится такая учеба для наших ординаторов. Ну, вот мы, по крайней мере, пришли с ординаторами сюда. Мы учимся в медицинской академии, вот, и нам, вот казалось бы, что мы знаем. Мы сдали экзамен, получили там знания, но сегодня мы вот еще очень вам благодарны за вот это хорошее мероприятие. Спасибо вам большое. Наристени чоңойтуу төмөн түйшүктүн жүрүшү сыяктуу. Алып көрөт, чачып көрөт, ичип көрөт, жеп көрөт, колун салып көрөт. Тилекке каршы баланын чөйрө менен мындай таанышуусу айрым учурда чоң кырсыкка айланып кетет. Наристенин ден соолугуна олуттуу зыян келтирилген көрүнүштөрдүн алдын алуу жана биринчи тез жардамды кандай көрсөтүү керектигин да уюштуруучулар тарабынан көрсөтүлдү. Двумя большими пальцами обеих рук при этом обхватывая ребенка. У детей взрослее. Мы делаем это одной ладонью. В том же соотношении 32. И также продолжаем. Мында жараталган адамдын кан агуусун токтотуунун өзгөчө ыкмалары көрсөтүлүп, эмне үчүн мындай кылуу керектиги да түшүндүрүлдү. Көптөгөн жаңы ыкмаларды үйрөнүп, келечекте өзүм аткарам, адамдардын өмүрүн сактап калсам деген Камила биз менен ой бөлүштү. Ну, в теории все равно. Теория как бы закрепляется всегда практикой. И лучше всего, конечно, это на практике увидеть и все самим как бы ощутить, каково это все делается. Например, каждую деталь, вот обычно мы знаем, да, вот эту теорию АБЦ, как обычно проводить реанимационные мероприятия, но все равно, когда ты видишь вживую, это все как бы усваивается намного лучше и в памяти как бы закрепляется все в точности, как было и есть. Вот. И в следующем, как бы, ну не дай бог, конечно, но вдруг, если мы встретимся с такими ситуациями, нам будет легче как бы проводить мероприятия, потому что мы уже все, у нас уже в памяти все включается, и мы уже все будем правильно производить, как мы сами видели, как мы знаем.
И теория плюс практика, это будет намного эффективнее. Уюштуруучулар мындай иш-чаралар жыл сайын өтөрүн белгилеп, өнөктөштөрүнө ыраазычылык билдирди. Дүйнөлүк биринчи жардам көрсөтүү күнүнө арналган бул майрам болсо, майрам деп эле айта берейин. Ар бир экинчи жуманын, ошол ар бир сентябрдын экинчи жумасынын ишемби күнү белгиленип келет. Бул болсо биринчи жардамды кандай туура көрсөтүү ыкмаларын жалпы элге мындай таратуу себеби менен мындай өткөрүлөт. Биз тараптан ошол 4 чоң мекеме чогуу мындай өткөзүп жатабыз. Бул болсо Жаш дарыгерлер ассоциациясы, Жаш дарыгерлер коому, анан интернет коом, интернет сообщество KG врачи деген. Андан башка бул Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын Номус деген коому бар, ошол менен чогуу жана мына бул өтүлүп жаткан ошол территория бул мамлекеттик ошол куткаруу кызматынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ошол территориясында өтүп жатат. Абдан чоң ыраазычылык билдире кетким келет. Калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү келечекте көп пайда бермекчи. Ал үчүн байма-бай калктын калың катмары менен иш алып барып, алгачкы медициналык жардамдын маанилүүлүгү жана ыкмалары окутулуп турушу керек. Уюштуруучулар мындай кадамдарды келечекте мерчемдеп жатышкандыктарын биз менен болгон маекте ой бөлүштү. Бүгүнкү ошол көрсөтүлүп жаткан ошол иш-чара болсо атайын мындай жалпы калктын мындай билимин жогорулатуу максаты менен жасалган. Биринчи жардамды көп эле учурда мындай туура көрсөткөндү ошол максат кылып келебиз. Иш-чара өтө эле жакшы өттү деп эсептейм. Мындай иш-чараларды жыл сайын улам кайталап туруш керек. Ошол жана бүгүнкү биздин телекөрүүчүлөргө ошол айта кетким келет, көңүл буруш керек. Биринчи жардамды туура көрсөткөн абдан мындай керектүү билим. Ал эми үстүбүздөгү жылдын 13 сентябрында Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана Россия Федерациясынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен өз ара кызматташуу боюнча келишиминин алкагында гуманитардык жардам тапшыруу аземи болуп өттү. Гуманитардык жардам мобилдик турак жайлар болуп, жалпысынан 35 дана турак жай орус тараптан биздин өлкөгө тапшырылды. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары полковник Калыс Ахматов, Россия Федерациясынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эл аралык ишмердүүлүк департаментинин директорунун орун басары Игорь Веселов жана тиешелүү кызматкерлер катышышты. Гуманитардык жардамды тапшыруу куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борбордо болуп өттү. Мындай мобилдүү үйлөр буга чейин ÖKM тарабынан курулуп, кырсыктан жапа чегип, турак жайынан ажырагандарга убактылуу колдонулууга берилип келген. Эки тарапта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, Россия менен Кыргыз өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эки тараптуу келишими бар. Ошо өзгөчө кырдаалдарга жардам берүү жана гуманитардык жардам берүү боюнча. Ошонун алкагында бүгүн ошо Россия элинен бизге 35 мобилдик турак үйүн кабыл алып жатабыз. Жаңы эле өзүңүздөр көрдүңөр, бул турак жай аябай жакшы курулган экен. Биз койгон талаптардын баарына шайкеш келет экен. Бул көбүнчө өзүңүздөр белгилүү болгондой быйыл Чоң-Ала районунда жана жер титирегенин кесепетинен жабыркаган элдерге баарына таратып берилчү турак жайлар. Россия тараптан мындай жардам алгачкы кадамдар болуп, дагы да эки тараптуу кызматташуу уулана бермекчи. Правительство Российской Федерации приняло в этом году решение о выделении материальных средств МЧС России, и мы закупили в Росрезерве гуманитарную помощь в виде домиков контейнерного типа. Сейчас передано 35 домиков. Это домики, которые у нас были в Росрезерве, в разных местах хранения. Это домики утепленные, подготовленные для проживания. Они обеспечены внутренней электрической проводкой. Вот тут видны вводы, можно соединить с источником энергии, там внутри будет свет. Они утепленные, годятся для... И окна утепленные, вы видите, годятся для проживания в холодных условиях. Турак жайлар бир бөлмөлүү болуп, жашоого толук шарттары түзүлгөн. Жарыктандыруу системасы, электр энергиясын колдонуу мүмкүнчүлүгү бар. Андан сырткары кыш мезгилинде жылуулук сактоо максатында атайын каражаттар менен жылууланган. Мындай турак жайлар кырсыкка кабылып, башпа негинен ажыраган жарандарга убактылуу үй бүлө очогу болуп бермекчи.